менин сүйүктүү татынакай мотурайган бөбөктөрүм. Бүгүнкү сабагыбыз айлана чөйрө менен таанышуу. Сабагыбыздын темасы үй жаныбарлары. Сабагыбыздын максаты үй жаныбарлары жөнүндө кеңири түшүнүк алуу жана алган билимдери боюнча түшүнгөндөрүн ата-энелерине айтып берүүсү. Анда эмесе сабагыбызды баштасак балдар. Жаныбарлар үй жаныбарлары жана жапайы жаныбарлар болуп эки түргө бөлүнөт. Балдар, оюбузду кенен кылып эстейличи. Үйүбүздө кандай жаныбарлар бар? Кана чогуу айтабыз эстегендерибизди. Үйүбүздө кой, уй, мышык, ит, эчки, жылкы жаныбарлары бар, балдар. Булардын баары үй жаныбарлары деп аталат. Ал эми жапайы жаныбарлар болсо токойлордо жашашат. Балдар, жаныбарлар биздин байлыгыбыз болуп эсептелинет, балдар. Мисалга алсак, уй бизге сүт берет, ал эми кой эт берет. Балдар, силерге суроо. Сабак учурунда суроо берейин, балдар, силерге. Силердин үйүңөрдө уюңар, коюңар барбы? Уюңар көп сүт береби? Үйдө канча коюңар бар? Коюңардын козусу барбы, балдар? Мен берген суроолорго кайра жооп жазып жөнөтөсүңөр, балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда аз да болсо үй жаныбарлары тууралуу түшүнүк алдык деп ойлойм. Биз бүгүн жаныбарларды коргоо, аларга кам көрүү керектигин билдик жана үйрөндүк. Жаныбарларга аяр мамиле жасоо керек экен, макулбу, балдар? Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Өз оюңарды мага жөнөткүлө. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла, балдар. Оорубай жакшы жүргүлө. Мен силерди жакшы көрөм.